COVID-19 бүт дүйнөгө дүрбөлөң салып жаткан маалда чет өлкөлөргө иштейм деп кеткен мигранттардан ишсиз калгандар көп. Түркиянын Анталия шаарындагы кыргыз эли коому аларга кол сунуп, жалпысынан кыйын абалда калган 380 үй бүлөгө жардам көрсөттү. Азык-түлүктөрдү таратышты. Дары-дармектерди жана акчалай да колдоруна тапшырышты. Урматтуу мекендештер, Анталиядагы кыргыз эл коомуна келип нуждасы эткендер продукту келип алып кетсеңер болот. Бир кишиге мончадан продукту берип таратып атабыз. Кыргыз эл коому кайрылсаңыздар болот. Бул шарттарда муктаж болгон кыргыз жарандарын ойлогон кыргыз эли коому демилгени өздөрү баштаган. Мүмкүнчүлүктөрүнүн жетишинче бир катар Түркия уюмдары, коомдору, колунда бар достору, иш адамдары менен бирдикте муктаж болгондорго колдоо көрсөтүштү. Мындан сырткары Анталия мэриясынын да жардамдарын жеткирүүгө көпүрө болушту. Муратбаша райондук акимияты Истамбулдагы Достук жана Маданият коомунун жардамын да керек болгондорго жеткиришти. Жакында 9 май жеңиш майрамынын жана ыйык Рамазан айынын урматына кыргыз эли коому атайын иш-чара уюштурушуп, кандай күн болсо дагы ынтымакта, биримдикте экенин далилдешти. Zafer Bayramınızın 75. yılını Жеңиш майрамыңыздын 75 жылдыгы менен куттуктайм. Коронавирус күндөрүндө жардамыбызды өз колдоруна берүүгө аракет кылдык. Рамазан айында да ифтар, ооз ачуу тамагында жолугуу мүмкүнчүлүгүн таптык. Анталиядан Кыргызстанга салам. Бул кечеде кыргыз мекендештер ыр окуп, кийинки пландары тууралуу сүйлөшүштү. Өз ойлорун айткандар Орто Азия өлкөлөрү тең мурдатан эле бир тууган, тарыхы бир, руху бир экендигин билдиришти. Sizlerin burada sıkıntılı günlerinizi biliyoruz. Сиздердин кыйын күндөрүңүздөрдү билебиз. Зор күндөрүңүздөрдө ар дайым жаныңыздардабыз. Сиздер күчтүү болуңуздар. Күчтүү болгондон кийин да бири-бириңиздерди жамандабаңыздар. Айта турган сөздөрүңүздөрдү жүзүңөргө сүйлөңүздөр. Кыргыздар тууганбыз сиздер менен. Бул туугандыгыбызды сүрдүрөлү. Аялдарга аялдан айтсам термени, аялдар жылдыз жердеги, үйүңдө энең болбосо бакыттын кыйын келмеги. Эргиткен жанды күлкүсү, энелер жашоо түркүгү, айткылачыны замандаш, аялсыз жашоо мүмкүнбү? Кыргыз эли коомунун жетекчиси Бүлент Арастын айтымында Анталияда ар кандай шарттар менен калып калган жана ишсиз калган жарандар кароосуз калбайт. Ошондой эле ар түрдүү колдоолор көрсөтүлүп турарын билдирди. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия, Анталия шаары.